Оштогу өзүнүн ишин дагы жакшы билген адис. Мен кесибим ата кесип деп койсом болот. Атам дагы ушул кесиптин ээси. Жаңы жолдордун ачылышы бул эң туура деп эсептейм. Жөө өтмөктүү тротуарларды жаңыдан баштап же оңдоп жолго салуу маселеси туруп атат да. Бул канчалык деңгээлде маанилүү? Эгерде ошондой тротуарлар, парктар болсо, адамдардын ден соолугуна дагы жакшы болот. Буруу жаатындагы адис катары ушул бүгүнкү күндөгү тыгынды дагы кантип чечсек болот? Чечип беребиз деп айта албайбыз. Кичине болсо дагы жардам болот деп ойлойм. Кантип келип калдыңыз саясатка? Эми ошо жаштыгымда максат кылдым эле, анан Алла таалам өзү тегиздеп алып келип койду окшойт деп ойлойм да мени. Снос маселеси, анан жол маселеси, таза суу. Ушул тармактарга тартылуусу керекпи бүгүнкү күндө? Интернет жебесинен акча табуу менен эле бул курсагым тойгозо албай калат да. Барган сайын жакшы нукка бурулуп, же болбосо мындай жандануу дагы бар деп айтсак болобу? Экономика, финансылык азыркы мезгилде жылыш бар, жандануу болду деп айта алабыз. Табыш проблема эмес деп ойлойм. Азыр жаштардын кызыгуусу дагы мурдагыга караганда жакшы деп ойлойм. Кыйынчылыктар менен келечек келет да. Эгер эч бир жерде мындай оңой, жеңил жашоо келип калды дегенди мен ушул күнгө чейин көрө элекмин. Будан кийин дагы кандай болот дегенге мен ишенбейм. Буга чейин жеке ишкердикти баштаганыңызда анан учурда кандай бир өзгөрүүлөр болдубу сиздер үчүн, жеке ишкерлер үчүн? Элдин кабыл алган адам катары жүрсөң, эл да ошондо сыйлайт. Жашоонун өйдө төмөнү болот. Ошол учурда эмне деп айтат элеңиз? Эң биринчи ошол ички дүйнөнү тарбиялаш керек. Сынбаш керек. Мындан коркпогону бул азыркы балдардын атасынын өздөрүнүн күнөөсү деп ойлойм да мен. Себеби эмнеге чечилбейт? Себеби проблема жок. Проблеманы биз өзүбүз түзөбүз. Болбогон нерседен проблема кылып алабыз дагы анан жогор жүк кылып алып өзүбүз көтөрүп жүрө беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Сонун подкасттын кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен журналист Гүлжан Ажиматова алып барам. Биздин көрсөтүүнүн алкагында биз коомдо өзүнүн орду бар, ар тарапта мыкты деп эсептелинген адистерди чакырып, сиздер менен кенен кесире отуруп, алардын басып өткөн жолунан аз да болсо сиздерге дем күч берилсин жана сонун сөздөрү ушул эфир аркылуу сиздерге жетсин деген максатта ушул долбоорду иш жүзүнө ашырып келүүбүз. Бүгүн дагы ушул жаш Оштогу өзүнүн ишин дагы жакшы билген адис жана ошондой эле саясат аңдыгында жүргөн Ош шаардык кеңешинин депутатын биз бүгүн сонун подкастка чакырганбыз. Бул ирет биз сиздер менен бирге саясат жана ошондой эле өзүнүн адистиги тууралуу дагы кеңири бул инсаныбызды ачып берүүнү туура көрүп отурабыз. Эмне үчүн биз ушул саясатчыларды дагы биздин көрсөтүүгө тартып атабыз? Анткени билесиздер, бүгүнкү күндө бардык жарандар эле кайдыгер болбой ушул эл өкүлү катары элдин көйгөйлөрүн дагы алып чыгышууда. Андыктан элдин көйгөйү, элдин маселесин, аларды көтөргөн маселелерди дагы жең ичинен жакшы билишет. Мына ушул өңүттө дагы биз сиздер менен ушул эл өкүлдөрүн дагы байма-бай алып чыгууну туура көрүп отурабыз. Бүгүнкү подкасттын коногу менен сиздерди анда эмесе тааныштырып өтөйүн. Ош шаардык кеңешинин депутаты Эргешев Алымбек Калмурзаевич. Алымбек мырза, биздин студиябызга куш келипсиз. Маанайыңыз, ден соолугуңуз кандай? Алдын ала ушул боюнча айтсаңыз. Маанай жакшы, ден соолук да Аллага шүгүр жакшы. Жакшы. Алымбек мырза, биз жогоруда мен белгилеп кеттим, ушул сонун подкастта биз ар тармактын адистерин тартууну туура көрүп отурабыз да. Сизди дагы ушул эки жогорку билимге ээ болуп, жана ошондой эле ушул жол куруу тармагында көп жылдан бери эмгектенип келүүдөсүз да. Андыктан биринчи эле сөздү баштасак, ушул сиз кайсы жердин кулуну болосуз, өзүңүз тууралуу маалымат берсеңиз, андан кийин маектешүүбүздү улантсак. Мен Ош шаарынын кулунумун, Ош шаарынын Озгур айылында туулгам. Атам дагы, мен кесибим ата кесип деп койсом болот. Атам дагы ушул кесиптин ээси. Апам мугалим. Озгур айылындагы 33-чү мурдагы Жолон Мамытов, азыркы Самидин Алымкулов атындагы орто мектебин тапшырып 2003-жылы аяктагам. Орто билимди ошол жерден алдым. Андан кийин Ош технологиялык университетинде жол куруу адистиги боюнча
2008-ге чейин ошол жерде окуп, ошол жерден инженер кургучу квалификациясына ээ болуп чыктым. Окууну бүткөндөн кийин мен бюджеттик немеде окугандан кийин мамлекетке баягы өзүм окуганымды кайтарыш үчүн биринчи жол тейлөө пунктунда мына ДЭУ-21 азыркы ошол жерде жумушчу катары жумушумду баштагам. Ал жерде 3 жыл, 4 жыл эмгектендим ар немеде. 2012-2013-төн бери эле мына частный немеде жеке ишкерлик менен алектенип келебиз. Жакшы, Алымбек мырза, ушул жол куруу тармагындагы адистер деп калдык да. Бул тармакка тартылгандар бүгүнкү күндө көп эмес, бирок бар. Алардын катарын ушу сиздер түзүп атасыздар. Учурда бул бизде өтө баягы мындай алдыңкы орунга коюлган, канчалык деңгээлде баардыгыбызга керек экенин, зарыл экенин сезип турган маселе болуп атпайбы? Ушул жол куруу тармагын өзүңүз жогоруда айттыңыз, ушул атаңыздан калган бул сизге кесип экен, ушул ата жолун улай андан кийин ушул тармакты өзүңүз тандап алыпсыз. Бүгүнкү күндө Ош шаарында бул маселе өтө актуалдуу деп айтсак дагы болот да. Мына бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атат. Анын ичинде ушул Ош шаарынын жолдору курулуп атат дейбиз. Ушул Ош шаарынын мисалын алсак да, бүгүнкү күндө ушул жолдор боюнча абал сиз өзүңүз ушул тармактагы адис катары, эл өкүлү катары азыркы мезгилде Ош шаарында болуп жаткан жол курулушта иштери буга чейин мындай мынчалык чоң масштабта жүргөн жок. Бул дагы болсо мамлекеттин бир жетишкендиктеринин бири деп эсептейм мен. Ошондой жумуштарды аткарууга шарт түзүп берген жетекчиликке дагы ыраазычылык билдиришибиз керек. Азыркы учурда жаңы жолдордун ачылышы бул эң туура деп эсептейм. Биринчи жол тыгынын ошол жолдорду ачуу менен чече албаса да жеңилдетет деп ойлойм. Азыр в общем чоң немеде алганда өтө жакшы деңгээлде жүрүп атат. Азыр мына сезон мына марттан башталган болсо, мына май бүтө элек, апрелдин башына эле Ош жолдор башкармалыгы буга чейин бир жылда жасаган жумушун мына 2 айдын ичинде аралыгында жасап бүтүп атат азыр. Бул өтө чоң жетишкендик деп айта алам. Адис катары дагы бир маселе бар да, Алымбек мырза. Мына биз жөө өтмөк деп коебуз, тротуарлар. Канчалык деңгээлде зарыл экенин, ал жерде баягы коопсуздук маселеси буга чейин каралбай келсе, азыр бардык жерлерде эле ушул жөө өтмөктү, тротуарларды жаңыдан баштап же оңдоп жолго салуу маселеси туруп атат да. Бул канчалык деңгээлде маанилүү адис катары сиздин оюңуз? Бул өтө жогору мааниге ээ бул жөө өтмөк тротуарлар дагы. Себеби биринчи кезекте бул адамдардын да арасында эң кичинекей мына мектеп окуучуларынын безопасность, коопсуздук маселеси. Андан кийин мына шаардын ичинде эгерде ошондой тротуарлар, парктар болсо, адамдардын ден соолугуна дагы жакшы болот да. Анан көпчүлүк учурларда бул коомдук транспортто дагы мындай жеңилдиктер болот деп ишенем да. Эгерде анын басканы мүмкүнчүлүк болбосо, бир остановкага дагы же маршруткага же троллейбуска чыкканга туура келет адамдардан. Кичине аз эле убакытка жүргөндө да өзүнүн унаасы менен жүргөнгө туура келип калган учурлар көп болот. Азыркы мезгилде бул эң тууру кадамдардын дагы бири деп ойлойм да. Жасалыш керек эле, бул заман талабы. Болуш керек. Тилекке каршы болбоду эмес, болду, бирок мындай масштабта жакшы ийгиликтер болгон жок эле, мына эми көрүнүп атат. Алымбек мырза, ушул сиз 5-6 чакырылыштын депутаты болуп иштеп келүүдөсүз. Ушул жана сессияларда көтөрүлгөн маселелерде, көйгөйлүү маселелерде сиздин көбүнчө ушул жолдордун, ошондой эле алардын бүгүнкү күндөгү абалы же болбосо ошол жол тыгындары боюнча көп маселелерди көтөрүп келгениңизге күбө болуп калдым эле да. Ошол жол тыгыны деп жогоруда айтып калдыңыз да, жолдорду кеңейтүү, ошол эле тротуарларды куруу менен азыраак болсо да жеңилдетебиз депчи. Ушул жол куруу жаатындагы адис катары ушул бүгүнкү күндөгү тыгынды дагы кантип чечсек болот? Сиздин бир оюңуз, пикириңиз. Азыр мына сөздүн башында айтып өткөндөй, мына буга чейин шаардын көп тургундары деле билген эмес да азыркы ачылып аткан көчөлөрдүн бар экенин. Бул ачылып атат, бул эң тууру. Бул
дагы ошончо көчөлөр бар, ички көчөлөр. Шаардын ичинде баягы квартальный ички көчөлөр бар. Аларды дагы оңдоп, бир эретке келтирип, тегиздеп неме кылып койсок, ал дагы бир өзүнчө дагы жардам болот. Анан биз азыр тилекке каршы башка чоң мегаполис шаарлардай биз мынау жер астынан өтүүчү өтмөктөрдү дагы кура албайбыз. Себеби биздин коммуникация бүт баары азыр жолдун алдында. Биринчи проблемалардын бири ошол болуп калат. Анан метро немелер дагы болсо жакшы эле, ого бизге дагы көп барбы деп ойлойм да. Эгер азыр эми биздин колдон келе турганы, реальный көрүнө турганы ошол жаңы көчөлөрдү ачуу, жүргүнчүлөргө өздөрүнчө коопсуз кылып жүрүүчү жайларды куруп берүү. Анан баягы стоянкаларды өзүнүн немесине кандай десе, керектелүүчү жайларга өздөрүнүн стоянкалары менен камсыздоо. Ошо менен азыр эми биз бул жол тыгын проблемасын чечип беребиз деп айта албайбыз. Кичине болсо дагы жардам болот деп ойлойм. Ушул Ош шаардык кеңешинин депутаты катары жаш болсоңуз дагы ушул аралашып саясатка дегендейчи келип калдыңыз. Бул жаатта ушул элдин көйгөйүн алып чыгып, ушул маселелерди чечүүнүн үстүндө иштеп жатасыздар. Кантип келип калдыңыз саясатка? Саясатка келип калганда мындай ал мезгилде будан дагы 7-8 жыл жаш элек. Эми ошондо депутат болом деп максат коюп, аралашып жүрүп, насип экен эл журт колдоп, мына мен экинчи чакырылышка келип атам. Бунусунда партия лидери катары келдим. Эми ошо жаштыгымда максат кылдым эле, анан Алла таалам өзү тегиздеп алып келип койду окшойт деп ойлойм да. Мен эми сиздин сурооңузга ошондой жооп бере алам да. Ошол себеп болсо керек келгеним. Жакшы, Алымбек мырза, элдин жүгүн көтөрүү деле өзү бул оор да, анан кийин чоң жоопкерчилик. Аны сиз экинчи чакырылышта депутат болуп отургандан кийин жоон териңиз менен сезип отурсаңыз керек бүгүнкү күндө. Элдин мүдөөсүн аркалоо кандай экен? Эми элдин мүдөөсүн аркалоо оор. Эл менен иштеш дагы кыйын. Эл ошон үчүн эл да. Бири түшүнсө, бири түшүнбөйт. Ошондо эми ага эле мындай кичинекей нерселерге мындай көңүл буруп эле неме кыла берсең, анда иш кетпейт. Эми мисалы мен өзүмө коюлган максатты аткарып атам деп ишенем. Мен эми мынандай кылып, жарыя кылып неме кылбасам дагы өзүмдүн акылым, өзүмдүн деңгээлим жеткен жерге чейин барып неме кылып атам. Анан акылы жетпегенде, билбегенде аралаша бериштин деле мындай туура эмес деп ойлойм да. Анан жасап атсак биринчи Алла таала көрүп турат. Билгендер билип атат. Эми билбегендерге буюрса дагы жеткизебиз. Алымбек мырза, багы эл менен тыгыз иштешкенден кийин сиздер күн сайын өзүңүздөрдүн жумушуңуздан сырткары коомдук иштерге аралашып жүрөсүздөр. Бүгүнкү күндө ушул элдердин көтөргөн маселеси эмне болуп атат? Мисалы, сиз өзүңүздүн ушул округуңузда дейли, сиздин ушул караган аймактагы маселелер эмне маселени мындай маанилүү деп эсептеп атышат бүгүнкү күндө? Азыр элдин көпчүлүгү эле мына шаарда жыл башынан эле мына азыркы шаарга келген жаңы жетекчи жумушка келгенден баштап эле жанагы снос болуп калбадыбы? Даже интернет желелеринде деле снос деп, уже башка жактарда деле. Азыр эң чоң маселелердин бири ошол снос маселеси болуп атат. Бирок бул кандай болгондо дагы бул убакыттын маселеси эле. Бүгүнкү азыркы учур ошонун убакыты келип жетти деп эсептейм. Буну туура кабыл алыш керек. Азыр көпчүлүк эле жерде ошол снос болуп атат. Снос маселеси. Эми бул жерде туура кээ карапайым эл ошончо мээнет менен жасап алган нерселерин бул алдырыш, бул кыйынга туура келип атат. Ошолордон да наразычылыктар чыгып атат. Эми бул жакшы жагын көрө билип, жакшы жагын айтып мактагандар да чыгып атат.
ошо жана айткандай эл да бул. Эми элдин баары менен неме кылыш өтө кыйын деп ойлойм. Азыркы немеде биздин өзүбүз тарапта деле ошо биринчи неме ошол снос маселеси, анан жол маселеси, таза суу. Эми буюрса азыркы бийлик ушул темпте иштеп турса, анын баарын чечебиз деген ойдобуз. Эми бул бытовой проблемалар да. Эми биздин азыр заманда азыркы учурдун талабы бул башка проблемалар менен сүйлөшө турган мезгил да өзү. Биз жана мурункуну эле карап, ошо арт жактагы эле мындай бытовой күнүмдүк маселени эле карап турган момент болуп калды да бизге. Эми мен ишенем, эми буюрса мамлекетибиз дагы алдыга жылып, жаштар уже IT технология менен уже үйүндө отуруп, башка чет мамлекеттер менен иштеген учурлар уже башталып калды. Буюрса бул өтө чоң жакшы нерсе. Буюрса ошондон жаралган проблемаларды, маселелерди талкуулай турган убакыты дагы келебиз деп ойлойм да. Жакшы ой. Жаштар деп калдыңыз да, Алымбек мырза. Бүгүн ушул сиз өзүңүз аркалаган ушул жол куруу тармагына жаштар тартылып атабы? Адистер кандай? Мисалы сиз өзүңүз дагы ушул тармакта көп жыл иштеп келдиңиз да. Адистердин мындай жетишсиздиги байкалабы? Эмне көйгөй бар ушул сиздер иштеген жаатта? Жол куруу жаатында биз ошол 2008 аяктаган болсок, 2008ге чейин уже дефицит башталган. Жол куруу немесинде жалаң жаш өткөн аксакалдар эле калган. Ал учурда эч ким деле окубай койду, эч ким деле иштебей койду. Бул айлык маянасы аз болгон. Ошол убакта мындай орусча айтканда спрос жок болгон. Андай мындай масштабдуу курулуштар жүрөт, специалисттер керек болот деген неме жок болгондон да. Азыр эми шүгүр мына жакшы курулуштар болуп атат. Азыр эми жаштардын көбү уже немеге тартылып атат да. Мисалы бизден кийин эми университет менен деле тыгыз байланыштабыз. Бизден кийин 4-5 жыл эч ким барбай калган. Жол куруу немесине. Ушул адистигине эч ким барбай калган. Анан кийин спрос болгондон кийин уже азыр Кудайга шүгүр, мен айтып атпайм, өзүбүздүн жеке фирмаларыбыз бар, ошолор менен иштейбиз. Ал жерде дагы мындай жылдагыдан неме бизге жеке ишкерлерге азыраак келип калды практиканттар. Себеби уже мамлекеттин немесинде мамлекеттик ишканаларга дагы көбүрөөк кызыгуу болуп атат. Ал жактар дагы жанданып иши жакшы кетип атат. Бул дагы мындай сүйүнө турган маселе да. Жакшы, Алымбек мырза, жаштар деп калдык да, бүгүнкү күндө ушул жол тармагына дейли же башка бизде баягы өндүрүш тармагына, ошол эле өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, мына IT тармагына жаштар көбүрөөк ыктап азыр бүгүнкү күндө тартылып атышпайбы? Ошол мурунка салыштырмалуу азыр жаштарда чоң мүмкүнчүлүктөр аябай көп болуп атат да. Алар сиз айткандай баягы практика менен айкалыштырып, алар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдүн көптүгү бар да. Ошол эле убакта жаштар мындай жеңил нерселерге дагы азырылып кеткени байкалбай атабы сиз өзүңүздүн баамыңызда? Деги эле алардын ушул өндүрүш, биз сиз менен айткандай ушул жол тармагы деги эле ушул тармактарга тартылуусу керекпи бүгүнкү күндө? Өндүрүшкө, курулуш тармактарына, дагы башка айыл чарба тармактарына бул жаштардын деле тартылуусу керек. Цепочка үзүлүп калбаш керек да. Бул ал мезгилдин талабы менен өзүн өзү каптап келе берет. Эми IT тармак жана башка сиз айткандай жеңил, азыр эми жеңил эле үйдөн акча табып калды жаштар. Бул жакшы көрүнүш. Эми ар бир адам эле андай кылып ырк жок экен да. Алга дагы ырк керек, шык керек дегендей. Талант керек экен. Аракет, ар бир нерсеге аракет кыла бериш керек, бирок өндүрүш, кичи өндүрүшпү, чоң өндүрүшпү, бул турмуштун замандын талабы, бул керек. Бул адамдар IT тармак менен эле интернет жебесинен акча табуу менен эле курсагын тойгозо албай калат да. Айыл чарба, курулуш, өндүрүш баары болуш керек деп ойлойм. Дыйкан чарба дагы болуш керек. Дыйканчылыкты дагы жандандырышыбыз керек.
Жакшы, Алмек мырза, сиздер дагы бир кесипке ээ болгонсуз да, бул ошол жана финансылык каржылоо тармагы боюнча дагы кийин ушул жаатта дагы эмгектенип келген экенсиз. Ушул адистик дагы бүгүнкү күндө сиз өзүңүз бүгүн жеке ишкердик менен алектенүүдөсүз, өтө керек болуп калат, албетте ар бир жетекчи үчүн дагычы. Финансылык ушул баягы биз айтабыз, ар бир жеке ишкерге эмес, ар бир адамга деле керек болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Ушул финансылык өзүн каржылоо же болбосо ошол өзү башкарган мекемени каржылоо тармагында кеңири билүү. Ушул тармактагы бизде барган сайын жакшы нукка бурулуп, же болбосо мындай жандануу дагы бар деп айтсак болобу? Экономика, финансылык азыркы мезгилде жылыш бар, жандануу болду деп айтабыз. Алмек мырза, биз ушул көрсөтүүбүздө жаштарга дем күч берели, мотивация берели деп дайым ушул багытты бурабыз да. Мисалы, ушул сиз тандаган тармакты, жол куруу тармагын бүгүнкү күндө жаштар учурда өлкө боюнча, анын ичинде 2-Борбор-Кала Ош шаарында жүргүзүлүп жаткан азыр курулуштун бум болуп атпайбы өзүнчө элечи. Ушулардан кийин бул жаатта бир топ адистер көбөйсө керек деген бир божомолдор бар болуш керек сизде дагы. Анын ичинде жана айттыңыз, буга чейин бир топ жашы өтүп калган адистер отурса, алар эми кеп кеңешин берип калса, ал эми баягы ишке жаштар келсин дегендей, жаштардын мындай бир куруучу катары, жөнөкөй адис катары иштеген күч көп бизде курулуштачы, бирок адистердин аздыгы байкалат да баары бирчи. Сиз ушул жаатта дагы иштешип жүрөсүз, ушул боюнча пикириңизди уксак. Жок, азыркы немеде эми Кыргыз мамлекетинде бүгүнкү күнгө чейин жол курулуш болгон жок деп айта албайбыз да. Буга чейин болуп атты, бул чоң проекттер болуп атты. Анан күчтүү специалисттер азыркы мезгилде өзүбүздүн күчтүү жаш специалисттер, адистер ошол жактар менен иштеп атышат. Бул жок дегенге кирбейт. Себеби мурдагы мезгилдерде бизде адис жок болгондугуна байланыштуу ошол чоң проекттерде кичинекей эле линейный мастерлер дагы алар өзүбүздөн болгон эмес да, сырттан алып келген адистер болгон. Азыр адис жол курууда адис табыш проблема эмес деп ойлойм. Азыр жаштардын кызыгуусу дагы мурдагыга караганда жакшы деп ойлойм. Азыр эми эртеге адис таңкыстыгы болот дегенге мен именно жол куруу системасында куруучуларда адис таңкыс болот дегенге мен кошула албайм да. Жаралбайт, Андай жаралбашы керек. Жакшы. Алмек мырза, кайра эле ушул саясатка кайтсак да, эл өкүлү катары ушул сиздерге атайын элдин атынан сүйлөөгө ушул президенттен кийин сиздерде ушул мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бүгүнкү күндө эл көпчүлүгү ушул жергиликтүү бийликке көйгөй менен келет, маселеси менен келет. Алардын дагы бир баягы жергиликтүү бийликтин эшигин каккылап, ошо өздөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүнү келишет да. Анан эл өкүлдөрүнө дагы ишеним сиздердин баягы көтөргөн маселеңиздерден, сиздердин эл менен иштешип натыйжанын болгонунан кийин аларда дагы ишеним пайда болот да. Биз шайлоочулар көпчүлүгү ушул шайлоонун алдында берген убадалар, анан кийин шайлоочулар менен иштерди кандай жүргүзүшөт деп сара эсеп салып, баам салып тургандар да бар да, баягы коомчулуктун кайсы бир катмары дейли. Ошо шайлоого чейин эле эмес, шайлоодон кийин дагы кандай иштер жүрөт сиздерде шайлоочулар менен? Бизде шайлоочулар менен шайлоо учурунда гана жумуш жүрбөстөн, мисалы мен жеке өзүм менен айта турган болсом, мен эгерде эл өкүлү болбосом дагы азыркы мезгилде эми эл өкүлү болуп жасаган жумушту азыр мына жөнөкөй адам деле жасаса боло берет да. Бул жерде мандаты жок эле. Эми бул жерде бизде система ошондой болуп калды, саясат, баардык нерсени саясатташтырып беребиз да. Эгемендүү Кыргызстандын основной эле саясат менен өткөндүн немеси кесепети белгилери да. Эми баардык нерсени сөзсүз эле коомчулукка алып чыгып,
талкуулап, коомчулук менен ар кимге көрсөтүп, реклама кылып жасабай, мындай жөн өзүнүн күнүмдүк турмуштун немесинде өз жолу менен жасап кетсе деле боло берет деп ойлойм да. Эми биз эгерде бул мандатты эл берди, эл өкүлүбүз эртеге мандатты тапшырып башка жака барып иштейбиз деп неме кылсак дагы, бул азыркы мезгилде кандай иштер жасап атсак, ошол мезгилде деле ошол иштер менен алек болобуз деп ишенем. Эми колдон келген жардамды эч кимден аябайбыз. Жакшы, Алымбек мырза. Сонун подкасттын алкагында биз ушул ар бир адистен келген коногубуздан сиз өзүңүздүн жашооңуздан алган ушул кеңештериңиз же болбосо баягы оор кыйынчылыктар болот, сиз мына жеке ишкердик менен дагы алектенип келүүдөсүз. Кайсы бир жеке ишкер менен сүйлөшсөк, өтө оор күндөр болгондо, артка чегинүүлөр болгон, бирок ошол артка чегинүүлөрдөн кийин мен артка чегинбей кайра кадам таштаганда мага мындай ушуга чейин кыйналган күннөрүм баары артта калып, ошондон баштап мен ишим оңунан келип чыкты деп айтты эле да. Ошон үчүн сизден дагы сурайын деп атам. Чындап эле жеке ишкердиктин дагы оң ошондой эле баягындай кыйналган, терс жактары дагы көп эле болот деп айтышат да. Жеке ишкерлер баягы орусча айтканда рисктерге көбүрөөк барышат дегендей, ушул жаатта айтып берсеңиз. Эми бул жеке ишкер катары бул кыйынчылыктар болбойт эмес, болот, токтоп калбайт дегенге дагы кошулбайм. Эртең кечегиден дагы кыйын маселелерге дуушар болушубуз мүмкүн. Ошол жолду тандагандан кийин бул жеке ишкер деле гана эмес, бул иштейм, жашоодо тиригилик кылам деген эле адамдын баарынын жашоосунда бул болот деп мен ойлойм да. Бул кээ бирки адамдардын жашоосу жакшы, кээ биркилердики кыйынчылыкта дегенге мен кошулбайм. Ал адамдын өзүнүн аракетинен, сиз айткандай кичине кыйынчылык болсо аркага чегине берсе, анда ал келечек кура албайт. Кыйынчылыктар менен келечек келет да. Эч бир жерде мындай оңой, жеңил жашоо келип калды дегенди мен ушул күнгө чейин көрө элекмин. Будан кийин дагы кандай болот дегенге мен ишенбейм. Реально караш керек. Мисалы, мен эртең мындай кылам деген программа менен деле ушул күнгө чейин мен жүрө элекмин. Буюрса будан кийин деле жүрбөсөм керек, себеби кеч үйгө барып эртең менен жумушка келге чейин пландар өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бул жашоонун агымына карап агуу деп эсептейм да. Ошо агууга тетире сүзбөстөн агуу менен сүзүп эле кете берген адам утат деп ойлойм да азыр. Бул сиздин карманган принцибиңиз мүмкүн да. Ошол жеке ишкердик боюнча дагы сүйлөшсөк, бүгүн бир топ буга чейин жеке ишкердикти баштаганыңызда, анан учурда кандай бир өзгөрүүлөр болдубу сиздер үчүн, жеке ишкерлер үчүн? Акыркы 5 жылдыктан эле немесинде эле келатат деп ойлойм да. Анан 5 жыл мурун эмне болгонун унутуп деле калдык десек болот да. Бул өтмүштө өткөн учурда калып кетти деп. Ошо өткөн тарыхты билишибиз керек. Өткөн кече болгон нерсени бул эстей берип бул жакшы эмес деп ойлойм. Ошого акыркы 5 жылда ошо кандай башталган болсо жакшы. Эң бир жакшысы бул мына жумуш токтоп калып аткан жок да. Жумуш үзгүлтүккө учураса, аз эле убакытка жумуш токтоп үзгүлтүк болуп атат. Анан башка убакта бир проектти бүтүргөндөн кийин ошол экинчи проект башталып эле ошондой жумуштар болуп атат. Мага өзгөрүлгөнү ошол жумуш токтогон жок, ошону айтып атам. Ошону айта алам да. Алымбек мырза, сиз ошол эл өкүлү катары, анан ошол иш берүүчү, жеке ишкер катары дагы ошол эл менен иштешип келесиз да. Эл менен иштешүүнүн, тил табышуунун эң негизги ушул сиз өзүңүз карманган кандайдыр бир эрежелери барбы? Эл менен иштешүүнүн эң бир немеси өзүң ким экениңе, мисалы өзүң кандай болсоң ошондой алып жүрсөң, эл менен деле ишиң жакшы боло берет. Бүгүн барып элге жакшы көрүнөм деп анан башка адамды көрсөтүп, анан
чындыгында натураңда башка адам болсоң ал ошол жакшы эмес. Эл дагы ошону мисалы өзүң кандай болсоң, эл сени ошондой кабыл алса, сен ошондой элдин кабыл алган адам катары жүрсөң, эл дагы ошондой сыйлайт, неме кылат деп ойлойм да, иштешет деп. Меники ошол баягы айта берсең сөз көп. Бирөөлөрдөн эмес, мен мисалы мен өзүм менен айтсам, бирөөлөрдөн уккандан баалабайм мен бирөөнү. Мен өзүм менен сүйлөшүп, анан кийин тыянак чыгарып неме кылам. Мисалы менди тааныбагандар деле келип, көпчүлүгү мындай таанышып, неме кылып калганда сен башкача экен элең го деп неме кылышат да. Ошондой немелер көп болот да. Жана айткандай, ошо турмуштун агымы менен ага бериш керек. Азыр ачылыш жасайм, неме кылам деген мезгил эмес. Эми ачылыш жасай турган адамдар, алар башка адамдар болсо керек деп ойлойм да. Алар мындай коомчулукка деле чыкпайт. Эми алар деле жок эмес, бар да азыр бир чоң буга чейин болуп көрбөгөн ачылышты жасап, эртең чыгара берсе деле биз ага деле таң калбайбыз. Азыр таң калбай турган эле заман болуп калды. Алымбек мырза, ушул көрсөтүүдө биз ушул жаштарга мотивация болсун, дем күч болсун деген максатты көздөп уюштуруп келебиз да. Сиз өзүңүз ушул адис катары, өз ишин мыкты билген адис катары, жеке ишкер катары жана эл өкүлү катары бүгүн ушул биздин көрөрмандарыбызга көбүнчө биз эмнеге жаштарга басым жасайбыз, анткени аларга бир өздөрүнө биздин алган кеңештерибиз кайсы бир деңгээлде таасир этсин, оң жакка, жакшы жакка өзүнүн пайдасын тийгизсин деген максатта ушул көрсөтүүлөрүбүздү, берүүлөрүбүздү даярдап келебиз да. Бүгүн жаштарга айта турган сөз, сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп, кыйынчылыктарды өткөрүп келүүдөсүз бүгүнкү күндө. Алар эмне кылыш керек? Ошо сиз жогоруда айткандай кыйынчылыктарга туш болобуз, баарыбыз эле жашоонун өйдө төмөнү болот. Ошол учурда эмне деп айтат элеңиз? Эми азыркы жаштарга мындай мотивация деле берип неме кыла албайм мен, себеби мен өзүм деле жашмын деп эсептейм. Эң негизгиси кыйынчылыктарга коркпой караш керек. Тике караш керек, анан артка чегинбеш керек. Кандай мисалы курулуш тармагында, кайсы тармак болбосун, соода тармагында кайсын, эгерде мына көңүлүнө жаккан бир жумушту баштайм деген болсо, эч качан артка чегинбесе, ийгиликтерди жаратат деп мен ишенем. Эртеңки таң атышына ишениш керек. Ишенич болуш керек. Алла Тааланын жардамына эч качан ишенбей койбош керек, ишениш керек. Тобокелин өзүнө бериш керек да, жараткандын. Анан аракетти кылыш керек. Тобокелге салып коюп эле жата бергенден болбойт. Эң биринчи ошо ички дүйнөнү тарбиялаш керек. Мындай сынбаш керек. Коркпош керек. Алдыга чегинбестен алдыга умтула бериш керек да. Кандай тармак болбосун. Жакшы, бул баягы өзүңүздүн ичиңизден чыккан жакшы кеңеш болуп атат да. Алымбек мырза, сиз ушул жаш болгонуңузга карабастан үй бүлөгө камкор ата катары, 5 баланын атасы катары бүгүн биз аталардан дагы мындай үй бүлөнү кармоонун же болбосо ата болуунун сырлары менен да бөлүшүүнү туура көрүп турабыз да. Анткени биз көп нерсени аялдардан талап кылып аткан коомдо жашап атабыз да. Анан бул нерсени сындырып, мен көбүнчө ушу үй бүлөдө атанын орду кандай экенин, ошондой эле үй бүлө курабыз деген жаштар же болбосо жаш үй бүлө курган жаштарга мисалы көпчүлүк айтып атпайбы, көп нерсенин баарын биз ошол үйдөгү апага, энеге таштап коюп атабыз. Ата баягы үйгө баягы таап келүүчү катары эле ролду аткарат депчи, бирок ар үйдө ар кандай мамиле болот сөзсүз. Ошонун ичинде сиздин ушул жеке балдарга болгон кандайдыр бир эрежелериңиз, ал эреже өзүңүздүн атаңыздан калган болобу, чоң аталарыңыздан, чоң энелериңизден карманган болобу, мына ошолор тууралуу дагы бир эки сөз айтып кетсеңиз. Эми мен өзүм жеке үй бүлөмдө туура сиз айткандай көпчүлүк эле нерсени биз аял затына неме кылып койгонбуз. Мына акыркы 2-3 жылдан бери мен дагы өзүм өзгөрүүнү чечкенмин. Мисалы сиз айткандай мындай акыркы мезгилдерде мындай
ар дайым мен барам дегем да, мисалы мектепте, бала бакчада мындай мероприятиялар немелер болсо, ата энелердин чогулуштары болсо, мен өзүм аракет кылам да мен барайын деп. Ошол жерге барганда мисалы 10 ата эне болсо, ошонун экөө гана ата, калган эне болуп калат да. Эми ошо мен ошол нерсени мисалы мен өзүм барайын, өзүм билейин деген мааниде өзүм аракет кылып атам ошо неме кылганы. Анан балдарым менен майрамдарда мындай басканды көнүм шадапка айландыргым келип жүрөт азыр. Эми мурда мен баягы кичине проблема болсо эле сыгылып, неме кылып, өзүм кыйнап жүрө берген убакыттар болду. Эми азыр деле жашоо бар экен, проблема болот. Бул жашоо бытовой немелер боло берет. Моюн сунуп ошо менен жашап калсак анда жакшы болбойт экен. Жашоонун жыргалын көрбөй өтүп кетет экенбиз да. Мен ошо балдарым дагы мисалы жаз мезгили азыр мына жайга өтүп атат, мына мезгил сонун мезгил, бар жок жапжашыл, мындай адам эс ала турган, ар бир болбогон нерседен эле адам рахат алса болот да. Ошол нерселерди мисалы мен азыр эми көрүп, ошол нерсени балдарым менен көбүрөөк болуп, убакытты көбүрөөк өткөзөйүн деп, эми биринчи мен өзүмөн баштадым да, өзгөрүп, ошо мен жакшы неме кылайын деп. Ошо сиз айткандай көпчүлүк учурда мен апасына неме кылып койгом да, сен бар, сен кара, мега окубайт, андай болбойт. Атанын тарбиясы бул жашоодо өзүнүн орду бар. Эми биз тарбия алдык, шүгүр, ошого ушундай болуп, биз атабыздан коркот элек. Азыркы балдар атасынан коркпойт. Азыркы балдардын атасынан коркпогону бул азыркы балдардын атасынын өздөрүнүн күнөөсү деп ойлойм да мен. Себеби биз кичинекейбизде бизди ата энелерибиз деле эркелетип чоңойткондур, биз билбейдирбиз. Азыр эми азыркы аталар ата энеси балалуу болбогондой бир эле ошонун баласы бардай баягындай кылабыз да. Балдарыбызды өзүбүз эркелеп коюп атабыз көбүрөөк. Баланын тарбиясында атанын орду чоң болуш керек деп эсептейм мен. Катуураак тарбия алыш керек. Эгерде үйдө деле ошол боло берсе, азыр мына жат көрүнүштө, мисалы мектепте мугалим баланы урушуп койсо, коомчулукка алып чыгып, мугалимди жемелеп жатып калып атат. Бул өтө терс көрүнүш. Мен ошону неме кылбайм. Мугалим өзүнүн баласындай тарбияланып бериш керек. Үйдө ал бала келип ата энесине арызданган бала үйдө неме уруш укпаган бала деп ойлойм да мен. Ошол келип арызданып неме кылса, ата эненин бала, эми ата энелер баары азыр жаштар. Биздин ата энелерибиз уже неберелерин карап калган момент, биздин поколениянын убакыты да азыр. Эми биз ошол убакта тарбияны башкача алдык. Азыр тарбияны башкача берип атабыз балдарга. Ошого катуураак неме кылып, атанын тарбиясы үйдө чоңураак болуш керек. Мындай көбүрөөк влияние болуш керек деген мааниде айтып атам да. Ошондой деп ойлойм. Эми заманда эле бар нерсени заманга шылтай берген менен дагы бул жакшы эмес. Бардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Тарбия дагы бардык нерсе ошо үй бүлөдөн башталат деп ойлойм. Эми азыр балдарым менен мен өзүм менен айтсам, ошо көбүрөөк убакытты майрамдарда чогуу, өздөрүнүн мектепте, бала бакчада эмнеси болсо, ата энелер деген жерлерге мен өзүм барайын деп, ошого аракет кылып, мугалимдер менен мен өзүм сүйлөшкүм келип, менин баламдын тарбиясы кандай, окуусу кандай. Жакшы адат бул дагы. Эми мен өзүмө айтып атпайм, мен 2-3 жылдан бери эле өзүм ошого неме кылып атам. Ошо баягы сиз айткандай деле мына жаштарга деле айта турган нерсем бул көп деле проблема издештин, эч нерсенин проблема чечилбейт. Проблема себеп чечилбеген, проблема жок дегенге мен ишенбейм. Проблема чечилбейт. Себеби эмнеге чечилбейт? Себеби проблема жок. Проблеманы биз өзүбүз түзөбүз. Болбогон нерседен проблема кылып алабыз дагы, анан оор жүк кылып алып өзүбүз көтөрүп жүрө беребиз. Таштап коюңдар, болуп жүрө бер, жашоо, эч ким мешать эткен жок. Кыргызчасын таппай калдым дейм. Бүгүнкү күн менен жашайлы, проблеманы, немени ол кечеги күнгө таштап коюш керек. Келечек деп айтып атабыз, келечек, ошо келечек биздин балдардын колунда. Ошо келечекти ким неме кылат? Биз азыр эми ойлойбуз, биз балдарыбызга кантип
эмнени таштап кетебиз эртең. Биз балдарыбызга таштап кетпейбиз. Биз балдарыбызга жасап беребиз аны. Биринчи тарбиясы менен жасап беребиз. Экинчи бул кылган жумушубуз менен жасап беребиз. Ар бир адамдын рызкысын Алла Таалам өзү берет. Бирөөгө бирөө эч качан эч нерсе жасап бербейт. Анан проблемадан проблема чыгарып, кыйналган эмени токтотуп, жашоонун мындай бир жолу берилген жашоону өмүрдү жыргап жашаш керек деп ойлойм да мен. Мен өзүм 2-3 жылдан бери ошол нерсеге өткөн адам катары айтып атам. Сиз айткандай проблема чыга берет. Проблема өзүнүн жолунда чечиле берет. Анын жолун издештин да кереги жок. Чечилбеген нерсе чечилбейт. Ушунча неме азыр аалымдарыбыз кургандан факттар менен да айтып берип аткан нерселер дагы, ошол нерселер дагы бизге сабак болуш керек деп ойлойм да. Ошол айтылып аткан сөздөрүнөн эле кичине амал кылып, неме кылып койсок, биздин жашообуз жеңил болуп калат деп ойлойм. Чоң рахмат, Алымбек мырза. Сиздин айткан сөздөрүңүз чындап эле баягы реалдуулукка жакыныраак болуп, ал менен кошо сүйлөгөн сөзү жана жасаган ишине жараша болуш керек деп жакшы кептерди айтып өттүңүз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайлы. Бүгүнкү ушул кыска убакыттын ичинде сиз менен чындап эле баягы таасирдүү жана чындыгында натыйжа бере турган жакшы кеп кеңештерди алдык дейбиз. Ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун подкасттын бүгүнкү чыгарылышы биз чындыгында ушул реалдуулукка жакын болуп, жана ошондой эле өзүнүн дасыккан адис экендигин көрсөткөн жана эл өкүлү ушул Алымбек мырза менен дагы кенен кесири баарлаштык. Кийинки сонун подкастта сиздер менен дагы атайын ушул өзүнүн иши менен белгилүү болгон жана ошондой эле адистиги менен сиздерге өзүнүн атайын кеңештерин айтуучу биздин конокторубузду дагы чакырып алмакчыбыз. Кийинки берүүлөрүбүздөн жүз көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.